Мектеп деген бул эмне? Мектеп деген чоң сандык, тарбия, билим, тажрыйба. Мунун баары ал жакта. Эжей, агай, директор, парта, доска, указка, билим, сабат, акыл эс, мунун баары ал жакта. Саламатсыңарбы, балдар? 1 сентябрь окуу күнүңөр менен. Быйылкы окуу жылыңар ийгиликтүү жыл болсун. Окууңарга ийгилик, көптөгөн ийгиликтерге жетүүңөргө тилектешмин. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Бүгүн биз сүйүктүү мекеним Кыргызстан деген темада сабак өтөбүз. Мекен деген эмне? Мекен сөзү ар бирибиздин жүрөгүбүзгө жакын жана түшүнүктүү. Мекен бул биз төрөлгөн, биздин ата-энелерибиз жашаган жана ата-бабаларыбыз жашап өткөн жер. Баалыгыбыздан бул жерде бизди курчап турган дүйнө, үй бүлө, досторубуз, жакындарыбыз баары тааныш. Мекен деген эмне? Келгиле балдар, ар бирибиз өз оюбузду ортого салабыз. Ар бир адам мекенди өз көз карашына, дүйнө таанымына жараша түшүнөт. Мекен төмөнгүдөй аныкталышы мүмкүн. Мисалы, географиялык жактан кайсыл жерде жашасам, ошол менин мекеним. Тил жана маданий боюнча менин тилимде сүйлөгөн жер менин мекеним. Материалдык жетишкендик боюнча менин үйүм менин мекеним.
мемлекетибизде 80ден ашуун улуттар жашайт. Бардык улуттарды тилинин, маданиятынын, көз караштарынын өзгөчөлүктөрүнө карабастан мекен бириктирип турат. Анткени биз тилибиз, маданиятыбыз, ар түрдүү көз караштарыбызга, каада салттарыбызга карабастан Кыргызстандын жарандарыбыз. Биз бир мамлекеттин чек арасында жашап, бири-бирибизди сыйлап, Кыргыз Республикасынын өнүгүүсү үчүн күч аракетибизди аябашыбыз керек. Анткени Кыргызстандын чек араларынын бекем болушу, өсүп өнүгүүсү жарандарынын бекем ынтымагынан жана бирдиктүү максатынан иш аракетинен көз каранды. Келгиле балдар, сөзүбүздү Алыкул Осмоновдун сөзүнө жазылган Ата журт аттуу өрү менен жыйынтыктоону сунуштайм. Жазда башка жел тимесин абайла, көккө турбас могул турган сур болот. Бүт тартыңды өз мойну балайын, сен оруба мен оруюн ата жур, сен оруба мен оруюн ата жур, сен оруба мен оруюн ата жур. Түндөрү жаман кырсык салып кетпесин, наалат